Адам баласы өткөндөн сабак албаса, турмуш аны кайра жазалайт. Анткени бул жашоо бизге берилген белек болуп эсептелет. Бар нерсеге канаат кылуу бул жакшы касиеттердин бири болуп саналат. Бүгүнкү каарманым мына ушундай касиетке ээ. Жашоодо болуп өткөн ар бир көз ирмемден тарбия алып, келечекке ишенимдүү кадам таштай баштаган өзгөчө кыз Саламат Бактыбек кызы. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Бул гүлдөрдү жасоо боюнча бул жылдын башында баштагам, 2019-жылдын башында. Башында бир аз жашоо шартын жакшыртыш максатында өзүмө кандайдыр бир аз сумма менен болсо деле финансылык жактан бир аз кандай айтсам, каржылоо максатында баштагам. Андан кийин элдерге чыгып, мындай кандай айтсам, жайылып, көрүнүп баштагандан кийин көптөргө жага баштады. Андан кийин өзүм кызыгып калдым. Мындай дагы кененирээк, мындай көбүрөөк кандай айтсам, тандоолорду көбөйткүм келди. Ошондой этип азыр бир жыл болуп калды. Башында, эң башында Азиза деген эже бар болчу. Дайым мага келип, жардам берип, ушундай кээ бир учурларда келип сүйлөшүп отуруп, ушундай болуп турчубуз. Ошол Азиза эжем негизи ушундай гүлдөр жасап неме кылчу экен, сатып, ушундай мындай кандай айтсам, мага үйрөткөн адам ошол Азиза эже да. Анан мен көбүнчө WhatsApp'тан көрүп калчумун, Instagram'дан көрүп калчумун, баракчаларынанчы гүлдөрдү жасап киргизип койгондорун. Анан кызыгып жүрчүмүн, бирок мындай неме жасаш үчүн эмес, мындай алыш үчүн. Мен өзүм апам качып болуп кеткенине 5 жыл болду. Ошол апам мүрүзөсүн алып барып койгум эле келчү да. Анан Instagram'дан кирип, башкалардан карасам аябай кымбат баада чыгып, ушинтип жүргөн да. Анан акча топтосомбу, качан алат болдум экен деп ушинтип жүрүп калган кийин эле ойлонуп отуруп акыры бир багыттар болуп калды. Ушундай бир азыраак өлчөмдө бир жумуш баштайм десеңер, бир ушундай кайрымдуу нерселер бар деп, Илим Барсың фондунан ушундай сунуш түштү. Андан кийин үйгө келип отуруп 20 000 сом, 30 000 сомго биз баардык нерсени жасап чыктык, коюбуз менен үйдөч. Анан ийинмек кошушайт болчук. Анан акыры ойлонуп отуруп, мындай 3 күн ойлондук, 4 күн ойлондук, баардык нерсени кылып койдук. Анан акыры барып туруп эле ушул бешиниме жазылган окшойт. Жөндөн эле отуруп эле, жөн эстеп кетип эле чалып, канча сом болот айтсаңыз, мен эсептеп эле көрөйүнчү деп эле эсептеп эле көрдүм. Анан эсептегенде эле мен туура эмес эле эсептеп отурдум да. Мен эсептеген материалдар менен мен элестетип алган гүл башкача болуп калган да. Башында ушул гүлдөрдү мен өзүмдүн каалоом менен ушундай гүлдөр жасагым келген да. 101 роза кылып да жасаганда аябай көрктүү көрүнөт да. Бирок мындай келип үйрөткөн ар бир гүлгө мындай бул жакта ар бир немелерин, лепестокторун клей менен жармаштырып, катырып чыкчумун да. Бир гүлдүн башына эле жарым саатка жакын убакыт кетип калчу да. Кийин аябай колум көнүп ушинтип жасап баштаганда 10 мүнөттөн 15 мүнөттөн жасап баштагам, аябай сүйүнгөм, бат жасап калдым деп. Андан кийин бул азыркы мындай гүлдөргө өттүк. Булар кесилбейт. Бир аз лепесток сыяктуу болуп көрүнүп беребиз колубуз менен. Андан кийин карап коебуз. Бул бир аз оңоюраак да буга караганда. Убакыт да азыраак кетет. Жашоонун жаратманы болгон Саламат өмүрдөн үмүт үзбөй, мүмкүнчүлүгүн чектебей, өзү жактырган ишти баштап, алдыга ишенимдүү кадам таштоодо. Анын ишинин алга жүрүүсүнө шайырдыгы, адамдар менен бат тил табышуусу жардам берип келет. Турмушта оор кырдаалды башынан өткөргөндүгү үчүн мындан аркы жашоодо эч кимге жүк артпай, өз жашоомду өзүм жакшыртам деп ниет койгон. Instagram баракчаман азыркы мындай кандай айтсам, кардарларды тейлөөчү жерим бирден бир ушул Instagram баракча. Көбүнчө ушул жака жасаган эмгектеримди чыгарып, өзүм досторум менен бөлүшүп көрсөтүп турам. Эмгектеримди сыйлаган адамдар абдан көп. Мындай ар дайым мындай жаңы немелер чыгарган сайын аябай жакшы сөздөрүн айтып келишип, сыймыктанып ушинтип калышат. Ошол да мындай күндөн күнгө күч берет. Гүлдөрдү кайра эле жасагым келип атат.
дагы жакшы сөз кылайынчы депчи. Анан инстаграмды эң башында мага Азида Жамгырчиева эже жардам берген. Мындай менен гүлдү жасап өзүм жабып атам болом. Анан Бишкекке келип жашаганым менен, Бишкекте жүргөнүм менен мындай нерселерге жакшы түшүнчү эмесмин. Инстаграм баракчасы кандай болот, анан кантип ал жактан немелерди элдерге көргөзүп, мындай кантип соода кылышты билчү эмесмин да ал жактанчы. Анан бир дос кызым келип отуруп, ушундай гүлдөр жасайт экенсиң, реклама кылып неме албайсыңбы деп ушинтип калды. Анан рекламаны биз ар бир майрам сайын чыгып аттык да. 11 февраль күнү баштадык, өзүбүз материалдарды алып келип, 14 февраль күнү уже көчөгө гүлдөрүбүздү жасап чыгып калдык да. Бирок мындай күлкүлүү нерсе, дайыма ошол 14 февралда чыктык, 21 февралда чыктык, 23-үнө карата, 8 мартта чыктык, 21 мартта чыктык. Ошол 4 күн, 4 майрам катарынан чыгып аттык да. Бир гана 8 мартта 50-гө жакын гүл сатылды. Ага чейин 12, же 13, 12 же 13 ушундай эле гүл сатылчу да, мындай количествосунан. Анан көбүнчө мындай сыртында конус болот да, атайын кооздоочучу. Ошол неме менен сатканыбызда букетти. Жакшы эле алып кетишет, анан кийин алсыраак барып туруп кайра келип туруп эле. Бунуңар кагаз турбайбы, жөө эмес турбайбы деп ошентип алып келип берип кетишет да. Адамды алдап коюпсуңар го, Кытайлардан өтүп кетипсиңер го депчи. Антип комплиментине бир сүйүнгүң келет, өзү сатылып атканын көрүп кайра ыйлагың келет да. 100төн, 200төн штуктарды полный конустарына салып алып эле көчөдө жүрөрчүбүз да, көтөрүп алып пакеттер мененчи. Буку университети менен Манас университетинин 1-курс, 2-курстун окуучулары, өзүбүз Жалал жактан эле келип окуп аткан окуучулар эле. Ошол бир сиңдимим бар болчу. Ошол сиңдим аркылуу эле чалып барып бир күн жардамдашып кой десе, ал баардык бандасын жетелеп келген. Ошол эрте жашта баардыгы жардам беришкен. Ошолордун артынан дагы кандай айтсам, жакшы эле неме болуп калды да, мындай элдерге көрүнүпчү. Сайт, интернет, соцсеттерде атактуулардын жардамы өтө күчтүү тийди. Жакында эле Кысайкал Кабылова келип, бул жактан видео тартып, ушинтип өзүнүн баракчасына киргизип, элдерге бир сире көргөзүп берип кетти. Андан да абдан мындай сонун болду. Чындыгында бул убакытка чейин күнүнө сатылбайт болчу, жумасына сатылат болчу. Мындай кандай айтсам, нормада 1 штук сатылат болчу да, бир жумада. Анан мындай жашаганыңа жетет, жакшы эле. Анан албай эле унчукпай эле жашап келаткам. Анан кээ жумаларда мындай 2 же 3 коробка сатылып калса аябай сүйүнчүмүн да. Кысайкал Кабылова келип реклама кылып берип кеткенден кийин күнүнө 2ден 3дөн заказ чыгып баштады. Кыргызстанда эчтеке жок да, айлык аста. Айлыктын астыгын түшүнсө болот. Айлыкты көбөйтүрүш үчүн ошол Кыргызстанга келип бир жок эле дегенде 100 байке же 100 эже келип туруп бир жумуш баштаса, жок дегенде 3000 же 4000 адамды жумуш менен камсыздап коет да. Ошолор келип жумуш менен камсыздай берсе жаштарды, бат эле менен көтмөкпүз да. Ошон үчүн да аракет кылып атабыз азыр. Өзүм ниетим баардык ошол жаштарга окуу, билим, аябай мындай конт коюп окуп, мындай билим алга деп айтпайм, бирок жашоонун билими болот экен да, турмуштун билими. Ошол билимге көбүрөөк басым жашаса, аябай ыраазы болом да. Андан кийин өздөрү түшүнүп алышат. Неге басым жасап, кайсыл жакка барганын, эмне кылып атканын кийинчерээк болсо деле түшүнүп алышат. Саламат жарык дүйнөгө 6 саны аман болуп төрөлгөн. 15 жашынан кийин оң буту өрчүбөй калган. Ошол маалда кайгысына кайгы кошулуп, апасы да бул дүйнөдөн өтүп кетет. Ошондон тартып жашоодо өзүн жалгыз сезип келген. Бирок апасынын көзү өткөндөн кийин бир туугандарына тирөөч болууну, ата ордуна ата, эне ордуна эне болууну максат кылып, апасынын бүтүрбөгөн иштерин улоону чечкен. Алгач гүл жасоо идеясы апасынын күмбөзүнө өзүнүн колунан жасалган гүлдөрдү койгусу келгенден улам пайда боло баштаган. Бир тууган 2 иним бар. Менден кичинекей.
Эң чоңу өзүмүн, улуусу өзүмүн. Чоңу 19 жашта, кичүүсү 14 жашта. Алар эмне менен? 19 жаштайымды быйыл буюрса автодорожный колледжинин автомеханик факультетин аяктады. Кызык окуя. Бишкек шаарына 2016-жылы келгенбиз. 2016-жылы келип, ал учурда мен 11-класста, ал 9-класс бүткөн. Экөөбүз тең келип окууга тең тапшырып, экөөбүз тең өтүп калып, анан жашоо шартыбыз бир аз келишпегенден өзүм окууну таштап, иними окутканга туура келип калды да. Бирөөбүз тандашыбыз керек болуп калды да окууну. Иним эркек бала окуйм деп атканда окуй алсын деп ушинтип койдук. Буюрса аябай жакшы, быйыл 3-курсту бүтүп, азыркы учурда Москвада. Иним нышан болуп төрөлгөн, оозунда чыргы менен. Анан чоңойгон сайын уялып, ушинтип жашынып баштайт экен да. Анан келе-сурөккө чөбүстү сиңдирим монтуозун жаып, ушинтип калган да. Анан мындай негизи кичинекейимден эле кыялданчумун, кийин чоңойгондо пластикалык операция жасатып берсем, билинбей калса депчи. Быйыл Кудайга шүгүр ошол ниетим, кыялым ишке ашты. Пластикалык операция жасатып, аябай билинбей калган жок. Эми төрөлгөн убакта тигип коюшкан экен. Бир аз нормасынан сырткары кылыпчы. Мисалы, бул жактарына кетип калган шрамдарды алган жокпуз, бирок ортосунда шрамды алдырып, эгин түздөп, буюрса красавчик болуп калды. Негизи жакшы өрчөбөй калгандыгына байланыштуу. 9-классты бүткөнгө чейин эле бутум бар болчу. Бирок өспөй калган, где-то 25 сантиметрден көбүрөөк өсүп өрчүгөн эмес. Анан 2014-жыл болчу. Апам кайтыш болуп кеткен. Февраль айында, 2014-жылы. Москвада иштечү да. Анан Москвадан иштеп, ошол зарплаталарын топтоп, жыйнаган акчаларына октябрда келген. Ошол учурда анан кийин Бишкек шаарына келип, тайным экөөбүз 4-больницадан операция жасатып, жасалма бут кийгенге ылайыктаттырып, ошол учурда баштап протез кийип калгам. Ага чейин таяк менен эле мектепти бүтүргөм. Бирок менин байкашымча күнүмдүктө кийбейт экенсиз, бул протезди. Негизи чечпей кийишимин. Болгону азыр менин жумушум аябай отуруп жасай турган жумуш. Анан жашап аткан жерим дагы шартка байланыштуу бир аз кичинекей, анан мындай шарты жок болуп аткандыгына байланыштуу. Бул жерде өзүм араңып атам да. Анан протез кийгенден кийин түз отуруш керек болуп калат да. Анан ортодо 2 жыл кийбей калдым. 3 жыл толук кийип, ушундай эч ким байкабайт болчу бутум мындай экенинчи. Ал убакта тааныган, тааныш адамдар азыр жанынан балдак менен өтүп калсам таң калышат. Сага эмне болгон депчи, көнүп калдыңбы, жаман болгон жоксуңбу, сен чөкпө депчи ушинтишет да. Анан карап, күлүп эле таң калдым, рахмат деп туруп жатып кетет. Анан таң калып калышат, эмне күлүп атат бул депчи. Болсо мен мурдатан эле ушундаймын да. Болгону протез менен жакшы басчумун да. Анан ал учурда кыймыл көп болчу менде. 2019-жылды эстей турган болсом, быйыл опушей көчөгө чыккан күндөрүм бардыгын кошуп келсем эле 1 ай чыкпайт да. Көбүнчө убактым үйдө өтөт. Гүлдүн иштин үстүндө, гүлдүн үстүндө. Ошол жай айынан баштап эле ушундай гүлдөрдү жасап, чогултуп баштадым. Кимге керек болсо, келип өзүнө чаккан, кандай айтсам, жаккан көңүлүнө туура келген белекти, букетти тандап алып кетишет. Апам менен атам ажырашкан болчу. Анан апам аябай каалачу да. Ошол 3 бир тууганым апам болуп чогуу бир үйдө жашашыбызды. Анан ошол 2014-жылы айтчу, сентябрга чейин иштесем барсам үй алабыз деп. Сентябрга чейин жетпей калды, бирок февралга чейин топтогон акчасы 120 000 рубль болгон экен. Ошону алып келип, анан операция жасашты да. Ошон үчүн өзүмө мындай как-то ответственно сезем да. Жоопкерчиликтүү сезип, мындай ошол иштеп кеткен акчалар үчүнчү.
жакшы оюм да азыр ошол апам бүтүрбөгөн иштерин бүтүрүп келечекте өз туугандар менен чогуу болуп буюрса ишке ашат деген ойдобуз. Анткени бул бизнес азыркы тил менен айтканда бизнес өзгөчө бизнес да, мындай көп кездешпей. ооба өзгөчө. Адамдын жан дүйнөсү гүлдөй назик болот. Ошондон улам гүл жасап, адамдарга жакшы маанай тартуулап, жан дүйнөнү ойготууну туура көргөн. Мындан сырткары атайын кыз келиндер үчүн бекер курс ачып, аларга билгенин үйрөтүп келүүдө. Алар менен кадимкидей бир туугандай мамилелеш болуп калган. Саламат өзгөчө мүнөзгө ээ, тырышчаак жана күчтүү кыз дейт Акылай Бактабасова. Мен кечөөдөн бери келип атам, бүгүн экинчи күн. Ошо рекламадан Саламаттын жарыяларын окуп калып, гүлгө аябай кызыгып, анан жазгам. Макул келиңиз үйрөтөм деген. Кечээ бүгүн экинчи күн. Кичинеден үйрөнүп баштадым, буюрса жакшы. Нелерди жасап үйрөндүңүз биринчи? Биринчи келгенде эле мындай орогонду эле үйрөттү кечээ. Анан үйгө толтура эмесин алып кеткем. Ошолорду ороп бүгүн алып келдим. Ошондон эми бүгүн кичинекей гүлдөн баштайбыз деди. Анан кичинекей гүлдү жасап баштайбыз бүгүн. Жаба. Азыр ушу менен токтото бериңиз. Мындай кылганыңыз тең. Анан мындай орогонду баштаңыз. Эми Саламат аябай ачык, шайыр, жакшы кыз өзү. Ошо көп алдыга койгон максаттары аябай чоң, тырышчаак. Ошо кечеден бери эле байкап, жаңы эле болду келгениме. Бар, албетте бул Саламат эми аябай тырышкан, турмушта эмени аябай билген кыз да. Оорчулукту, караны акты айырмалап, тырышчаак. Өзүнүн башынан көп нерсе өткөргөн кыз да. Ошон үчүн азыр жашоосун аябай жакшы жакка үндөгөнгө аракет кылат да. Келечеги алдыда, максаттары толтура. Колөнөрчүлүк бүт баары өзүнүн эмгеги да, монун баарычы гүлдөр. Ошо буюрса эми да Саламатка ийгилик, ден соолугу чың болсун, оорубасын. Ошолорду каалап кетмекпиз. Колдон келишинче жардам беребиз. Колдойбуз Саламатты. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын айрымдары кыйынчылыктарга моюн сунбай, турмушта чоң ийгиликтерге жетишип, белгилүү, атак-даңктуу болгон учурлар көп. Маселен, улуу композитор Людвиг ван Бетховендин кулагы катуу болгон. Бирок бул кемчилик ага жолтоо болгон эмес. Ал жараткан музыкалар бул дүйнөнүн легендасына айланган. Жан дүйнөң каалап турган нерсеге эч нерсе тоскоол боло албасына мына ушул инсандар далил боло алат. Ал эми каарманымдын келечекке койгон чоң пландары бар. Алардын бири өзүнө окшогон мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарга жана балдар үйүндө тарбияланган балдардын келечегине кам көрүп, иш менен камсыз кылгысы келгенин айтат. Ушул жылдын башынан баштап эле гүлдөрдү киргизип, рекламалар кетип баштагандан баштап эле баардык санын кече жакында октябрда эсептегенде 23 болчу. Бекер окуган мындай. Кандай айтсам, белек катары үйрөткөн адамдардын саны. Кээ бир окуучулар болду. Мисалы менде материалдар болсо, баардык материалдар болсо, мен бекер эле үйрөтүп алам да. Эч нерсе эме кылбай эле, чалбай эле. Кээ бир учурлар болот, таптакыр материал жок, өзүмдө деле жумуш токтоп калган учурлар. Ошол учурларда анан кийин платное обучение жүрөт. Ал учурда деле, бирок болгону материалдын эле стоимостторуна кетет да. Материалдын бааларына. Үйрөткөндө мындай пока что алгым келбейт. Так что өзүм деле профессионал боло элекмин, мындай ойлойм да, ошентип мындай аябай сон эң высший уровеньге жеткенде анан кийин үйрөткөнүмө да өзүм чакырып баштайм депчи. Баардык жалпысынан эсептеп көрөткөн болсок 40ка жакын болуп калды. Алардын ичинен 10-у азыр ийгиликтүү иштеп атат ар кайсы региондордо. Убакыт бул жашоодо эң кымбат нерсе. Аны кетирип албай пайдалуу иштерди кылалы дейт. Анткени убагында Саламат 3 жыл убактысын алдамчылардын торуна түшүп калып текке кетирген. Ошондон тартып бүткүл жан дүйнөсүн, бүткүл энергиясын тек гана гүл жасоого арнап келет. Келечекке койгон пландарым абдан чоң. Буюрса аябай чоң проекттер жасап атам азыр. Оюм менен эле жазып атам. Тетрадтын үстүнө жазып түшүрө элекмин, бирок буюрса сөзсүз ишке ашырам деген ниетим бар.
көбүнчө мен өзүбүз иним экөөбүз айылдан жаңы шаарга келгенде аябай кыйналганбыз да. Кандай айтсам, 18 жашка чыгып, паспортун жок болсо Бишкекте 18 жашка чыгып, андан деле ашып кеткендерди деле алдап коюшпат экен да, Бишкек шаарында. Канча да чоң шаар. Анан негизи закондо жазылган боюнча айтсак, 16 жашка чыккан балдар же 16 жашка чейинки балдар күнүнө 6 саат жумушта иштеп, акысын алганга укугу бар да. Бирок бул мыйзам жөнүндө эч ким билбейт. Анан буюрса ушул келечекте 2020-жылдын май айларына пландап атам. Ушул проектти ишке ашырып, уже немеге койгонго, чтобы не только мындай детский домдогу балдарды, просто айылдан келген балдарды деле ушул ата-энеси жок, карай турган адамдар, улуу адамдар болсо, мисалычы, бул жакта каралашкан эч ким жок балдарды мындай өзүмдүн карамагыма алып, кандай жол менен болсо дагы ошолорго жумуш орду менен камсыздоо же болбосо азыркы тил менен айтканда мындай знаменитость деп айтып коюшат го, мындай таанымалдуулук депчи. Ошол жагынан камсыздоого магазинибиз ачылат. Магазинден анан бир эле ушул коробкаларга эле ата апа деп эле жазып койсоң кутулбайм да ал жактанчы. Ал жактан букеттер жасашым керек болот. Негизи буга чейин деле букеттер жасаганга аябай кызыгам. Негизи ар кандай гүлдөрдөн кошуп жасасаң аябай сонун чыгат да. Анан буюрса ярмаркам өткөндөн кийин бир гана букеттер менен мындай коло көтөрө турган узун букеттер менен дагы мындай көбүрөөк иштешкенге аракет кылам. Бул турмушта канчалык кыйынчылыкка батма алынсаң, ошончолук эрте ийгиликке жетесиң деген сөз бар. Ушундан улам саламаттын жашоосундагы болуп өткөн жагдайлар бүгүнкү күндүн ийгилигинен кийин ал күндөр тек гана элес болуп кала берет деген ишеничтебиз.